17 ноябрь бүткүл дүйнөлүк студенттер күнүнө карата Ош технологиялык университетинин студенттери үчүн Касиет ресторанында майрамдык салтанат уюштурулду. Иш-чараны университеттин жаштар комитети уюштуруп, студенттер үчүн майрамдык атмосфера түзүлдү. Салтанаттын жүрүшүндө Оштунун ректору профессор Жанболот Турсунбаев куттуктоо сөзүн айтып, студенттерге окууда ийгилик, кесиптик чеберчиликтин өсүшүн, жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн ачылышын, ошондой эле студенттик жылдарды мазмундуу өткөрүүнү каалады. Сиздердин араңыздардан чыккан бир нече эле студенттер. Бул негизи өзү баарыңыздар ушундай активдүү илимий изилдөөдө, ошондой стартап проекттерди жасоодо активдүү катышышыңыздарды мен каалап кетирем. Бул үчүн биздин университетибизде толугу менен шарт түзүлгөн. Азыркы учурда ректорат тарабынан сиздердин группаларыңыздардын старосталары менен биргеликте жолугушуулар өткөрүлүп атат. Мына ошол жолугушууда мен баарыңыздарга айтып коеюн, сиздерде болуп аткан университеттеги көйгөйлөр жөнүндө сурап атам да. Кемчиликтер болсо, мына ошол көйгөйлөрдү, кемчиликтерди жетекчиликке билдирсеңиздер, биз сиздерге ошол шарттарды түзгөнгө аракет кылабыз. Окуу жайдын коомдук турмушуна активдүү катышып, мыкты көрсөткүчтөргө жетишкен студенттерге ардак грамоталар жана баалуу белектер тапшырылды. Жана ушундай ардак грамота Алимбеков Жоодар сыйланат. Жана ушундай ардак грамота Каныбек уулу Канат сыйланат. Бүгүнкү иш-чарабыз аябагында жогорку деңгээлде болду. Ар бир институттан келген биздин студенттердин күнү менен да бир жолу куттуктайм. Студенттик күнүңүздөрдү дайым бир мындай кызыктуу, шаңдуу, манайда өткөзгөнү насип этсин. Студенттик күндө 4 жылдык өмүрдө өзүңүздөрдүн башка жактан өзүңүз кесибиңиздер менен чыкпасаңыздар дагы Кыргызстандын келечегине жараган мыкты инсандардан болуп чыгасыздар деп толук түрдө ишенем. Ушул учурдан пайдаланып, менин командам, жаштар комитетинин жалпы мүчөлөрүнө жана ошондой эле ушул жерде кызмат кылган жаштык телестудиясына жалпысына терең ыраазычылык билдирем. Бизди колдоп коштогон спонсорлоруна ар бирине чоң рахмат. Дайым ушундай иш-чараларды өткөзүп жүрө берели. Алга Оштунун жаштары, алга Кыргызстан. Мындан сырткары, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн ардак грамоталары тапшырылды. Майрамдык кеченин жүрүшүндө студенттер үчүн ар кандай оюн-зоок программалары, кызыктуу конкурстар жана концерттик номерлер тартууланып, салтанат жогорку деңгээлде өттү. Бул иш-чара студенттердин биримдигин күчөтүп, алдыдагы чыгармачылык жана руханий жашоосуна дем берген маанилүү майрамдардын бири катары белгиленди.